Короче, men sağa dedi 100% bağındayım men aytam dedi. At toğu ötöverin dedi. Hıcırlı da katıcılık eken aka tezcilik eken. Oşo lişni aytı dostum dedi. Sen şu atты alıp tur bir bagın lider at dedi. Ança topun ortasına kalkanda dedi. Ança koңун айландырып берет тем более. Мына эликтин ээси, жаңы ээси Шеран кеп албан. Ассаламу алейкум да бир жолу. Туугандар, элик деп кыргыз аттын чоңу чыгып атат. Бул 3-4 ай мурун бекен мен Жондон, Базар Коргондон жанакы Нурбек саяпкердин bir туган агасымын деп бирөө тарткызган эле. Осмоновдордун элик деген аттын уругунан деп. Ошол ат акысына сатылып, азыр Шеранга кайра келиптир. Туугандар, маалыматын берели, анда эмесе видеону толук көрүңүздөр. Каналга катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жаза кеткиле. Тумшук башты көрүп атасыңар атты. Азыр биз маалыматын баштаган турабыз. Мына эликтин ээси, жаңы ээси Шеран кеп албан. Ассаламу алейкум да бир жолу. Ассаламу алейкум Карим ака. Бүгүн жаңы ат чыгат экен эме? О ака, Карим ака бүгүн шу элик деп Разам Мокташев беришти. Разам Моктолор менен алдык аттычы. Муну ысык көртөсү ысык калат болду ат. Үйдө 2-3 ат караш кыйын болуп, bir эл сынына салып көрөйүн дедик ака. Жакшы экен. Бул эликтин жашы кандай болуп калыптыр эне? Жашы 4 асый деди. 4 асый деди, бою 1.65 деди. Таза кара байыр экен. Эрте жазда $7000 деп чыгарган экен. Сиздин каналыңызга чыгып эле сатылган экен, бир аксылык бир укам алган экен. Алан ака срочно акча керек болуп калды. Ат сатышым керек болуп калды деди. Ат минилип өтүп туруш алган боюнча. Багууда турган жеринен мен алдым ака. Өнөрүң кандай айттым? Ака өнөрүнү калагандар ошо баягы Нурбекке чалып, Нурбектен сурашсын саяпкерден. Аябай жөн ат минип жөн баягы кылбайт го. Ошо лишни айтты досум деди. Sen şu atты alıp tur bir bagın lider at dedi. Ança topun ortasına kalkanda dedi. Ançasın koңун айландырып берет. Тем более sen катуу саласың. At. Короче, men sağa dedi 100% bağındayım men aytam dedi. At. Тоу өтөберин dedi. Ошондо буну Нурбек саяпкер бир жыл баккан экен дедиңби? Ошол Нурбек алып, бир улак чабып эле акасы талаш алып койгон экен Нурбектен. Аны эрте жазда булар сатканда ошо аксылык бала алган экен. Мен буга ошол биринчи мен тарткандагы өзүнүн ээсинин маалыматын толук кошом туугандар, жана Осмоновдордун элик деген аттын уругунан деп тарттырган эле. Таза өзүнүн кыргыз жылкысы чоңу деп. Анан Hıcırlı da katıcılık eken aka tezcilik eken. Azımda semiz болгондугуна байланыштуу өтө деле semiz эмес, туруп калган да. Ысыкта аппетиттин жоготпойлу деп. Ары бери чапкылап эле мындай эле көрсөтүп коелу. Баштаптыр, эми чаңый баштаптыр, ака ат бирок жейиштери зор экен. Зор жеп атат. Путу кол ден соолугу жакшыбы? Полный жеп ичи, путу колу зор экен aka. Жакшы экен. Аттын мойнлары да өтө эле узун экен, үстүлөрү толо. Ошо 65 үстү деп атат. 65 ам чыксын ака. Чоң ат экен, кыргыз аттын чоң экен. Бирок чоң ат экен акыкат. Чоң ат. Алды пешти өзгөчө экен, Ооба, зор экен. Эми азыр ошо чыгарып сатылса сатылып калды. Эми көп ат сурап атат ака. Көп ат сурап, мына баягы лазерде талашып. Лазерде? Ооба. Лазер иш көрсөттү да? Лазер иш көрсөтүп атты эле $10.000 кылышты ака. Аны сатпай койдум. Токтотуп койдум, улакка да чаппайм, жаз улакка чаппай эле. Күзгүр. Ооба, токтотуп коеюн деп токтотуп койдум аны. Ошого 2-3 ат карашым ысыкта кыйын болгон себеп. Бир шуну чыгарып көрдүм. Сатылса сатылды, сатылбаса кышта, күздө баягы, кеч күзгө. Султуп чабып тур, эми башка алмалда башка сен болот да эми. Алмалда сенасы башка болот. Ооба, бир чабып көргөндөн сенасы. Эми муну азыр мен өзүм чабып көргөн эмесмин да. Былтыр ошо чоң ташта улакта бир көргөм. Ошо бир укам бар. Ошол салып, анын видеосу да бар. Сиз тарткан экенсиз. Кесип эле өтүп кеткен жери бар да. Тоу ама тизгин деди. Вообще бир камчы-самчысы жок барат деди. Жакшы экен. Эми баягындай саяпкерлер бар да, аттын пичимин көрүп туруп, алып, айтып коет, Ооба, толтуруп, багып, жакшы пул кылам дегендер ошентип пул кылсын. Чабам дегендер чапсын. Күзгө чейин, улакка чейин менет кылып, бастырып, салып, анан улаган көргөндөн кийин уже сена бөлөк деген. Эми ака кара байырдын чоңу болуп атат. Сена бөлөк болот ака. Азыр канча инип? Азыр 600.000 кем бар ака. 600.000 кем бар. Жакшы атка жалчыбай жүргөн адам болсо беребиз ака. Кудай кааласа бир
палуанга бир жакшы атты кылып беребиз ака. Эми баягы жакшы аттарды чогултуп отурган менен пайда жок. Ар бир аттын эгесине беришибиз керек. Берип биз өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек. Палуандар алып чабып танылыш керек. Ушул ака. Жакшы. Мен жакындан тартайын туугандар. Анан да маалыматын айтабыз. Такасын дагы чыгарып берди мунун. Токтошундай кое турабыз да. Мына мен азыр жакындан тартайын туугандар. Нокендеги аргымакка окшош го жанар. Төштөрү така, тырмактары өсүп кетти. Аз жактары. Бирок бойлоп аткени. Анан мына тумшук башты кара. Онтой эткен да? Онтой эткен. Мен ойлойм. Мына ушул туган. Така дагы түштү эми. Мен жакындан тартайын, Эликтин. Мына азуулары. Тиштери асты үстү. Аз экен өзү да. Жоон экен, чоңдон экен. Арт жактары. Эмне зор ака. Орто күнүгө атыбыз топчул болот дейб. Ошо сор эми ат кайтпас болот бир нерсе деген сөздөр бар го. Ушул экен туугандар бүгүнкү чоң атыбыз. Кимге жакса кабарлашыңыздар. Благовещенканын ылдыйында турат, телефон номерлерди жаздык. 996 554 15 19 15 номерине чаласыздар.